Илгери өткөн заманда жакшылык менен жамандык деген эки дос болуптур. Күндөрдүн биринде экөө жол азыгын камдашып, аттарына аттанып жолго чыгышат. Бир нече күн жүрүшөт. Жамандыктын алган азыгы түгөнгөндө жакшылыкка кайрылат. Менин азыгым түгөндө. Ачкалыктан өлбөсөм экен. Анда мээримдүү досу кел, экөөбүз бөлүшүп жейле деп өз тамагы менен бөлүшөт. Ошентип жүрүп ал экөө жакшылыктын да тамагын жеп бүтүшөт. Ач көз жамандыктын кайрадан чыдамы кетип, мээримдүү досуна: Биздин тамагыбыз түгөндө, менин курсагым ачты, мен ачкалыкка чыдай албайм, жөө да жүрө албаймын. Сенин атыңды союп, аны азык кылалы, дейт. Жакшылык досуна жаны ачып, атын союп берип, өзү жөө жүрөт. Ошентип этта түгөнгөн кезде жамандык: мага бунун эми эч кандай пайдасы тийбейт деген ой менен жакшылыкты жалгыз талаага таштап кетет. Жалгыз калган жакшылык алдан тайып, араң басып келе жатып бир үйгө кезгелет. Ичине кирсе тирүү жан жок. Бирок ортодо асылган эт казаны кайнап жаткан экен. Бул эмне болгон тамак деп сөөмөйү менен даамын татып көрүп, үйдүн төбөсүнө чыгып жатат. Бир маалда арстан, карышкыр, түлкү үйгө кирип, үчөө тамакка олтурушат. Анан ар кими өз көргөнүн айта башташат. Биринчи түлкү баштайт: баланча деген токойдо алтын катылган. Мен аны күндө кайтарып жүрөм, дейт түлкү. Анда арстан: мен болсо баланча байдын күндө бир жылкысын жейм. Анын эч бир аты мага жете албай келет. Жете турган бир тайы бар, бирок аны эч ким билбейт. Бай мени кармаган адамга бир үйүр жылкы беремин деп жар салыптыр, деп айтат. Анда карышкыр мындай дейт: мен баланча байдын бир токтусун аңдып жүрөм. Ал байдын ооруп жаткан кызы бар. Ким кызымды айыктырса, кызым менен кошо байлыгымдын жарымын берем дептир. Ал эми ал кыз жанакы токтунун боорун жесе айыгат, деп айтат. Жакшылык булардын сөздөрүн уккан соң таң менен жолго чыгып, үчөөнүн айтканын кынтыксыз аткарып байлыкка бөлөнөт. Жылдар өтүп, айлар өтүп, кийимдери кирдеген, өңдөн азган, ээн талада жалгыз таштап кеткен арсыз досу жамандык экенин араң тааныйт. Жакшылык досум, мен сага жамандык кыламын деп ушундай абалга келдим. Сен мага жардам бер. Бул байлыкты кайдан таптың, айтчы. Анда жакшылык: аталарыбыз айткан, таш менен урганды аш менен ур деп. Эми мен сага айтайын. Сен ушул жол менен жүрсөң, алдыңан бир үй чыгат. Ичинде казан кайнаган эти бар. Бирок сен ал эттен жебе. Болгону бармак менен даамын татып, үйдүн төбөсүнө чыгып жат. Ошондо түлкү, карышкыр, арстан келет. Сен алардын сөзүн уга бер. Алар кеткенден кийин алардын айтканына аракет кылсаң, сен да байлыкка кезигесиң, дейт. Жарайт, деп баягы алачка кирет. Жакшылык айткандай казан толо эт турган болот. Кызыгып кетип чыдай албай: мынау бир жиликтен жейинчи, деп эттен жеп, сорпосунан 5-6 жолу ичип алып, үйдүн төбөсүнө чыгып жатат. Бир убакытта түлкү, арстан, карышкыр үчөө кирип келишет. Түлкү тамакты көрө калып: ойбой, бул эттин жилиги жок, майы жок, сорпосу жок, бирөө жеген, дейт. Ошондо айласы кеткен жамандык ыткытып кетет. Аны уккан сак түлкү: алачыктын үстүнө чыгалычы, мында бир бале бар сыяктуу, деп үчөө төбөгө чыкса жамандык жаткан экен. Алар жамандыкты кармап алышат. Ошентип жакшылык жакшылыгы менен бардык жакшылыкка жетиптир.
жамандык жамандыгынан колго түшүп кор болуп кетиптир. Мультфильм казак тилинен которулду. Которуп иштеп чыккан Нарын газиятынын басма сөз кызматы.